Акыркы 9 айда өлкөдө күйүүчү майлоочу майга болгон баа 9,2%га чейин кымбаттаган. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети таратты. Эфирде өзөктүү маселе программасы, студияда Мерим Сырдыбаева. Саламатсыздарбы? Күйүүчү майлоочу майга болгон баанын көтөрүлүшүнө эмне себеп? Баалар түшүшү мүмкүнбү? Баалар ушул турумда дагы канча сакталат? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Улан Куловду студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Улан мырза, мына Улуттук статистика комитети акыркы 9 айда күйүүчү майлоочу майларга болгон баа 9,2%га кымбаттады деп маалымат таратты. Акыркы 9 айдын жыйынтыгына токтолсоңуз дегенде, анан бүгүнкү күндө баалар кандай болуп жатат? Туура айтасыз, акыркы убакта ДСМге болгон баалардын өсүүсү байкалып жатат. Буга эң негизги себеп бул россиялык заводдордогу дүң баалардын өсүүсү. Айта кетсек, ошол эле 9 айда заводдогу баалар 20%дан 30%га чейин кымбаттаган. Ошондуктан биз нефтетрейдерлер АЗСте болгон бааларды көтөргөнү аргасыз болуудабыз. Ушул баягы Россиянын нефть өндүргөн заводдорунда баалар эмнеге себептен улам кымбаттап атат? Буга эмне себеп? Ушул учурдагы заводдордун бааларынын кымбатташы бир нече факторлордун таасирине байланышкан. Биринчиден бул жалпы дүйнөлүк рынокто болгон чийки мунайга баасы өскөнү. Өзүңүздөр билгендей, азыр $80 ашык сатылып атат бир баррель. Жылдын башында бул $65 болуп аткан. Бул эң негизги фактор. Мындан сырткары Россияда азыр Кыргызстанга жөнөткөнү, экспортко чыгарганы көлөмдөр аз болуп атат. Анткени биринчиден алар өздөрүнүн рыногун карап атышат, камсыздап атышат. Маалымат таратылган, Россияда да чекене баалар да кымбаттап атат. Ошондуктан алар өздөрүнүн рыногун камсыздап атышат. Экинчиден, экспорт кылганда Европа рыногу өтө пайдалуу болуп атат россиялык заводдордорго. Анткени ал жака сатканда бизге караганда $100 кымбатыраак сатышат да. Ошондуктан бизге болгон көлөмдөр аз болуп атат. Ошон үчүн бизге бир көлөмдөр тийип калсын деп ушу кымбат баада алып атабыз. Да кайсы мамлекеттен күйүүчү майлоочу майды сатып алсак болот? Азыркы убакта ушу Россияда кымбат болгону менен башка мамлекеттер салыштырганда аларда андан да кымбат болуп атат. Биз Түркменистан, Иран, Азербайжан мамлекеттер сунуштарын карап чыкканбыз, бирок ал жакта же заводдордун баасы же жол киреси өтө кымбат болуп, ошо Россияда ашып кетип атат да, россиялык баалардан. Күйүүчү майлоочу майларга болгон баалар негизи былтыркы жылдын октябрынан тартып быйылкы жылдын августуна чейин баягы тынымсыз өсүптүр да. Анан быйылкы жылы кайсыл айларда кескин өсүүлөр болду бааларда? Быйыл жылдын башында өсүү болду, анан апрель-май айларында, анан эми ушу 3 ай бир деңгээлде туруп турду, жай, анан сентябрь айында. Ал эми ушу октябрь айында болсо $20-дан $50 чейин баалар өсүп кетти да. Ушул бизге деген бензин, күйүүчү майлоочу майлар бир эле баа менен баягы сырттан, Россиядан ташылып келет да. Бирок эмнегедир түштүк аймакта арзаныраак, нарында өтө эле кескин кымбаттап кетиптир да. Буга эмне себеп? Туура айтасыз. Негизи биз баардык ГСМди ушу Россиядан алып атабыз. 20%га жакын биздин өзүбүздүн заводдордо чыгарылат. Бул Натстатком берген маалымат боюнча түшүнүрүп кетсем, бул региондорго айырмасы бул транспорт чыгымдар ар кандай болуп атат. Ошондуктан бааларда башкача деңгээлде. Түштүккө жеткирүү мисалы үчүн кыйыныраак эмеспи? Жок, мен нарынга жеткиргенге караганда түштүк алысыраак да. Бирок баа тескерисинче бул жакта мен түшүнүп атам, бирок Статком берген маалыматта ал өсүү темпи боюнча айтып атат. Ошо түштүктө азыраак кымбаттады, нарында көбүрөөк деп. Бирок негизи нарында түштүккө караганда арзаныраак баалар. Айтсаңыз, мына шаарда көп эле май куючу жайларда баягы баалар боюнча айырмачылыктар болуп келет да. Көбүнчөсүн баягы чоң ири май куючу жайларга караганда чакан май куючу жайлардын ортосундагы бааларда 4-5 сомго чейин айырмачылык чыгып калат. Бул эмне себептен болуп жатат мындай?
Бул АЗСтерде ар кандай компаниялар иштетет. Бизде негизи 20 компанияга жакын ушул бизнес менен алектенет. Алар да ар кандай заводдордон алышат, ар кандай сапатта ГСМди алып келет. Ошондуктан бир ошол себеби ошол. Экинчиден ошол чоң компаниялар ачык иштешет, баардык салыктарды төлөйт. Ошондуктан алардын чыгымдары көбүрөөк да. Ошонун баага деңгээли да бийик болуп атат. Сапатта кандайдыр бир айырмачылык барбы? Сапат жагынан да алар Евро 5 стандарттагы бензин менен дизотунду алып келет. Ал өзү заводдо да кымбат турат да. Ал эми ошо өзүңүз айтып кеттиңиз, чакан АЗСте, региондордо ал жакта көзөмөл азыраак, ошондуктан алар да көмүскө экономикада иштеп, кээ бир салыктарды төлөбөйт же жашырат. Ошондуктан алар арзаныраак сатканга да шарт түзүлүп калып атат да. Кыргызстандагы нефтини кайра иштетүүчү заводдордо абал кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө баягы өзүбүздүн Кыргызстандын керектөөсүнүн канча пайызын биздин ата мекендик продуктылар жаап жатат? Ооба, акыркы жылдарда бир нече заводдор курулуп калды Кыргызстанга. Биз да көп үмүттөнгөнбүз, ошо Кыргызстанды өзүбүздүн продукция менен камсыздайт деп. Бирок тилекке каршы алар 20–30% гана керектөөнү камсыздап атышат. Республика негизи Россиядан көз каранды болуп калып атат. Ошондой азыркы убакта ушу кымбаттап атканда да алар бизге колдоо көрсөтсө болмок. Бирок азыр ушул айта кетсек, Кара Балтагдагы завод азыр иштебей жатат, продукция чыгарбай жатат да. Алар такыр иштебейт абы? Азыркы убакта ошо ремонтко турган, ошол ремонттон дагы эле чыга элек. 2 жылдан бери мамлекет өкмөт тарабынан чечилип берген маселе 450 000 тонна пошлинасыз алса болмок Россиядан чийки мунайды. Бирок ушу 2 жылдан бери 1 тонна да келе элек, алып келе элек, бизге продукцияда чыгат. Эгер булар өлкөдөгү ошо нефтини кайра иштетүүчү заводдор ишке киргенде канча пайызын камсыздайт деп күттүңүздөр эле? Эгер кирсе канчасын бизге керектөөбүздүн канчасын камсыздап берет? Толук кубаттуулугу менен иштесе, баардык заводдорду кошкондо алардын кубаттуулугу 2 миллион тоннага чейин жетет. Бул толугу менен биз республиканы камсыздаган жетмек да. Бизде мунай заттары бар, иштетет турган, запас бар. Азыркы убакта продукция бар, нефтетирлер ушул дефицитке жол бербөө боюнча иштеп атышат. Толук Жакынкы келечекте баалардын төмөндөшү күтүлүп атабы? Азырынча айта албайбыз. Ушу негизи октябрь айына божомол боюнча ушу 3%-тан 8%га чейин өсүү күтүлүп атат. Бирок нефтетрейдерлер ушуну аз-аздан этап менен көтөргөнү аракет кылып атышат. Баалардын кескин көтөрүлүп кетпеш үчүн сиздер кандайдыр бир иш-аракеттерди көрүп атасыздарбы? Кандай иш-чаралар көрүлүп атат? Ошо мен айтып кеткендей, негизи эң биринчи ошо дефицит болбосун деп бизде кымбат болсо да алып келип атабыз. Ошол анан өсүү темпин боюнча да азайтып, ошо бир күндө эмес, бир жумада этап менен көтөрүп атабыз. Рахмат, кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Сизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада күйүүчү майлоочу майларга болгон баанын көтөрүлүшүнүн себептери, алдыда күтүлгөн божомолдор тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Улан Кулов менен маек курдук. Сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар.